Ош шаардык кеңешинин депутаттары акыркы сессияда ачык түрдө эле шаардык муниципалдык менчик башкармалыгын айыпташты. Анткени бул ишкана ушул жылдын июнь айынан тартып шаардык төрөт үйүнүн кошумча имаратын ижара шартында убактылуу пайдаланууга берген. Төрөттөн саны көп болуп жаткан кезде имаратты ижарага берүү акылга сыйбай турган кадам дешет. Төрөт күндөн күнгө жаңы төрөлгөн балдар көбөйүп атса, аларга биз шарт түзбөсөк, анан эмне үчүн дегенде эле ушу арендага биз акча жасаш керекпиз деп, эмне бул жаңы төрөлгөн балдарга шарт түзүлүш керек эмеспи? Бул имаратты мурун баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгы акысыз пайдаланып келген. 2016 жылы эл өкүлдөрү имарат төрөт үйүнө кайтарылсын деген токтом чыгарган. Бирок ушул күнгө чейин токтомдун аткарылышы кечеңдеп келет. Тиги келип ремонт кылып атыптыр, бул келип ремонт кылып атыптыр дегенен анан акырын анан кийин барып неме кылса көрсө уже АКН чыгып кетип, частный биз баягы бияктагы системага келтире турган структура мэрия бар деп эле отура бериптирбиз. Оказывается, там мэрия уже давно эле аны сүйлөшүп жеке менчикке берип коюшкан экен. Токтом аткарылбай жатканы үчүн депутаттар шаардык муниципалдык менчик башкармалыгын кескин сынга алышты. Буга Ош шаарынын мурунку мэри Айтмамат Кадырбаевдин да түздөн-түз күнөөсү бар деп эсептешет. Бул 2016 жылы чыккан токтом, акыркы токтом, ошол төрөт үйүнүн имараты кайтарылып берсин деген. Ошол мурдагы жетекчи Кадырбаев Айтмаматтын эле күнөөсү деп ойлоймун да. Ошол өз учурунда ошолорго маани берип, ошолорду көзөмөлдөп, ошол токтомдорду аткарылганда ушунчалык көйгөй жаралбайт эле да. Учурда имаратты пайдаланып жаткан тарап ай сайын 180 миң сом кала казынасына которуп жатыптыр. Мындан бюджетти толтуруу көздөлүп жатканын айтышты. Ал эми депутаттардын сын пикири каралып чыгат. Бирок имаратты төрөт үйүнө кайтаруу тууралуу азырынча так жооп жок. Түштүк клиникалык ассоциациясына 10 жылдык мөөнөткө ижара шартына берилген. Бул дегени 10 жылдык ижара шарты айына 180 миң сомдон төлөп жергиликтүү бюджетке төлөп берүү маселеси королуп, бүгүнкү күндө алар тарабынан толук төлөнүп берилип атат. 2016 жылы токтом чыккан эмес, бул мурдатан бери эле шаардык мэриянын муниципалдык менчик балансында турган имарат. Жеке менчиктерге ушундай берип туруп, жергиликтүү бюджеттин толтуруп атабыз десек болот да. Айта кетсек, көчмөндөр оюнуна байланыштуу бул маселенин чечим табышы да кечигет экен. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.